Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн өткөндө мага бир мошенниктер чалды эле. Видео чыгардым эле. Мунусунда бүгүн дагы бир жолу чалышты. Кечээ күнү ойлонуп аттым эле эмне жөнүндө чыгарсам деп. Анан как раз инфо повод болуп калды. В общем, мага мынтип чалышты. Телеграмдан чалды. Өткөндө WhatsApp'тан чалды эле, демонстрация сурап. Мунусунда Телеграмдан чалып, Билайн номериңиз өчкөн таат дейт. Тоже орус бала экен да. Өткөндө да орус балдар болчу, орус бала, орус кыз болчу. Анан договор бүткөн тат. Биз продлевать этишибиз керек, продлевать этесиңер, жоксо өчүрүп салабыз деди да. Анан мен мейли дедим. Анан эмне кылыш керек десем, код подтверждения жөнөтөм сизге. Ошону мага айтыңыз деди да. Макул дедим. Жөнөттү. Карасам үстүндө мэрия KG деп переименовать этип коюптур да. Анан деп түшүнүп туруп эле мен сразу сомневаться эттим да. Сомневаться этип туруп анан айттым да, сен мошенник экенсиң дедим да. Десем, нет, я не мошенник дейт. Анан жок, мен андай эмесмин деп, анан точно ошондой экенсиң дедим да. Анан в общем түшүндүм мен мошенник экенин. Анан мен данныйларым кандай данныйлар бар айтчы десем, жок, мен айта албайм, андаймын дейт. Макул мейли давай деп анан оператор Билайнга чалдым. Билайнга чалып ушундай десем, эч качан, эч убакта биз WhatsApp'тан, Telegram'дан биздин сотрудниктер чалбайт дейт. Анан номерди айтайын десем, ошо Telegram'дан уже звонокду өчүрүп коюптур. Мен тигилерге бере албай калдым да номеринчи. Бирок Билайндан чалышты мага. Анан бияктан эмнени айткым келип атат, эми бияктан код подтверждения эле бердим да деп кээ бирөө мынтип ойлойт да. Бияктан деген силердин госуслугга кириши мүмкүн, номер аркылуу түндүк болобу, банк, мобильный банктарга кириши мүмкүн, ошол эле подтвержденияны сурап, подтверждение аркылуу соцсеттерге кириши мүмкүн, почтаңызды восстановить эте алышы мүмкүн, жоксо мессенджерлерге кириши мүмкүн, WhatsApp, Telegram'га кириши мүмкүн. Ошол себептүү мынтип жеңил ойлобош керек да. То есть код сурап атабы, сразу 100% бул мошенник деп билиш керек да. Код подтверждения эч качан бербеш керек. Анан силердин ордуңарга кирет дагы бир госуслугга кирип туруп, бир башка бирөө менен договор түзүп, бир нерсе кылып коюшу мүмкүн, карыз акча алып коюшу мүмкүн толтура. Ошол эле мобильный банктарга да кирип карыз акча алып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, мындай нерседен алыс болгула. Эч кимге, эч качан, эч убакта бербегиле код подтверждения деген сыяктуу нерселерди. Анан сразу чалып тактагыла.